бере албайбыз. Жөнү сурасам болобу? Россиядан Путин жер. Ошончун автобустар тура чогулатабыз деп айтты да, чегде ушундай. Депутаттардын өзүнүн эрки бар. Фракциялардын эрки бар. Качан, кайда барып, ким менен жолугат. Ага сөзсүз түрдө бир кишинин чакыруусунун же болбосо мага тапшырмасынын кажети жок. Ошондой барып келетибиз деген депутаттар барып келишет. Эртең дем алыш күндөрүндө барып эл менен жолдошуп келишет. Алардын конституциялык укуктары. Андан эч кандай бир эмне чыгарыштын кажети жок. Биринчиден мага азыр айткан эмес эмнеге турганычы. Эми тургандан кийин мен телефон менен айтсам ушул авто менде парламенттен эмес, мага да бирөө айтты. Автобустар келиптир, ушу Баткенге кеткен жатасың. Кеткен жатат го деп кой, мен калып калбайын деп телефонду машинага чыдап кетиптирмин. Анан ошол кийинип алып чуркап келдим. Ачыгын айтканда, все-таки ошол жерде ушу наркобарондор бир көп салымдарын кошуп атат окшойт ушулгачы. Эмне үчүн дегенде биздин ГКМБ пограничный служба такыр эч кимди өткөрбөй койду да. Анан ушундай бир конфликттер керек болуп атат окшойт. Эми мен оюмча ошолордун да салымы аябай көп болуп атат окшойт, ушу согуш болуп кеткенгечи. Кичинекей азыр чок болуп турат да, ошо чокко келип бензин куйгандар өтө көп болуп атат. Мен Россия менен Украинаны карагалачы. Кой деген киши жок. Баары эле давай акча да беребиз, курал беребиз, согушкула, до конца баргыла деп эле. Ошол үчүн баштап коюш оңой. Токтото турган бир мамлекет болбойт. Эми аны биз айта албайбыз да. Бул купуя маалымат да. Аны биз айта албайбыз. Чыгара боюнча эми эл аралык сотту биз Рим статуту бекитип, ошондо биз бере алабыз. Азыр далилдер чогултуп атат. Ал эми ратификация азыр жок болгондуктан биз эч кимди кыла албайбыз.